Assalamu alaikum. Hormatly jamoat, жылқы сүйүүчүлөр, саякерлер. Бүгүн Жалал-Абад Нокенде комитетинин жергесинде кыргыздын бир тектүү жылкысынан 4 жаштагы жаңы жылдызы жанып келаткан атты сиздерге тааныштырам. Ат жакса лайктан басып, колдоп, дагы кайсы жерде өзүбүздүн таза тектүү кыргыз жылкылардан бар кандай күчтүү аттар бар комментарийге жаза кетебиз тугандар. Азыр атты көрүп тамаша кылабыз. Жакса лайктан басып, колдоп турабыз тугандар. Ай машалла. Окей. Акбатадагы 490-дун баласы экен экен. Жаңы Шакенин атынын баласы экен. Аке, былтыр кандай сорундарга таштады бул? 9 майда чабылды бул. Ошондо бир салып сынап көрүп эле алып койдуңар, а? 3 жол ачтыр. Бир улакта эле? Машалла, машалла. Өзүбүздүн таза кыргыз жылкыдан да мынакей. Бой 1.5-тин тегереги барбы, аке? Машалла, машалла, иншалла мынакей. Biraz şunları asıla da şunlar. Mınакей. Таза кыргыз жылкы. Бул аке ошондо чоң атасына окшоп кетет экен, бирок чоң атасы кара болгон эле. Шундай себепте болгон. Шундай себепте болгонбу? Берки атасы кара болгон анда. Маңгылдын баласы да мынакей. Атасынын буттары, деме, тайтасынын буттарына ак болгон эмеспи аке? Чекир өзү башы линиясы Гүлүктүн баласы болот экен аке. Шала мындай вентиляторлорду коюп койту бу жерге. Машалла, машалла. Куда халаса күздө көрөбүз эми сезондо аке. Бул аке канча килодон жем жеп алат азыр? 5 килодон. 5 килодон. Охо. 2 мал. 2 малдан. Ама аркага иштей турган ат да булар аке. Арка паркасы жок эле өздөрү кирип кетсе керек булар, жетеле петелеси жок эле. Шаолдо эле өзү кирип ала берсе керек. Машалла мынакей тугандар. Чекир. Куда халаса легенда болот да бул. Кличка эмне бул аке? Ат коелек. Ат коелек.